Саламатсыңарбы окуучулар? Эмесе кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Дептерибизди тапчыгып, бүгүнкү числону жазабыз. 3-сентябрь, тема китебим. Жана ким эмне деген суроого жооп берген сөздөрдү карайбыз. Биз 1-класста да китеп жөнүндө өткөнбүз балдары. Китеп бул биздин негизги окуу куралыбыз. Ал бизге билим алууга жардам берет. Ошон үчүн биз китеп менен дайыма дос болушубуз керек, көп окушубуз керек. Китепти жакшы сактаганга, айрыбай колдонгонго үйрөнүшүбүз керек. Демек, биз 2-класста дагы китеп менен көп иштейт экенбиз. Андан сырткары бүгүн биз сабагыбызда ким эмне деген суроолорго жооп берген сөздөрдү карайбыз. Кыргыз тилинде орус тилинен айырмаланып, ким деген суроо адамдарга гана берилет. Ал эми орус тилинде жаныбарларга да бериле берет. Биздин кыргыз тилибизде адамдарга гана берет экенбиз. Мисалы, бул ким? Бул дарыгер. Демек, дарыгер адам болгондуктан ким деген суроо берилип жатат. Булар кимдер? Булар окуучулар, кыз жана бала, Ошол себептен буларга дагы биз кимдер деген суроону берип жатабыз. А булар кимдер? Чоң ата жана небере. Демек, булар дагы адамдар, ошол себептен кимдер деген суроолор берилди. Ал эми калган заттарга мейли ал жаныбарбы, өсүмдүкпү, же кандайдыр бир буюмбу, идишпи, калган заттын баардыгына тең биз эмне деген суроо берет экенбиз. Эми балдар мисалдарга көңүл буруп суроо берип көрөлү. Бул сүрөттө турган эмне? Бул мектеп. Демек, эмне деген суроого жооп берди. А бул эмне? Бул ит. Ушул жерден көңүл буруп койгула, орус тилинде ким деген суроо берилет, кто деп. А кыргыз тилинде биз жаныбарга деле эмне деген суроо берет экенбиз. Бул эмне? Бул боз үй. А бул эмне? Бул коён. Коён жаныбар, ошол себептен эмне деген суроо бердик. Эми балдар, китебибиздин 3-көнүгүүсүндө сүрөттөр турат. Мына ушул сүрөттөгү нерселердин аталышына көңүлүбүздү буруп коебуз. Андан кийин балдар 1-тапшырманы дептерибизге жазуу түрүндө аткарабыз. Мен силерге бир нече сөздөрдү бердим. Бул жерде турат сөздөрдүн баардыгы тең. Ушул берилген сөздөрдү 2 топко бөлгүлө. Ким деген суроого жооп берген сөздөрдү өзүнчө, эмне деген суроого жооп берген сөздөрдү өзүнчө жазабыз. 2-тапшырмада китебиңерде турат, китебим деген ыр турат. Мына ушул ырды жаттайбыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.